إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Мейірімдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен бүткүл мактоолор бир гана Аллахка болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммедканын үй бүлөсүнө жана анын сахабаларына жана анын жолунда болгондорго Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Андан соң мусулмандын жашоосунда зарыл болгон жана туура жолго себеп болгон мусулмандын ишенимдүү куралы бул дуа. Дуа толугу менен жашоону өзгөртөт. Эгерде ал дуа туура болсо, тагыраак айтканда шарият көрсөткөн жолдо болсо, анда ал дуа сөзсүз пайдасын тийгизет жана берекесин берет. Дуа бул ибадат. Ибадатты туура аткаруу үчүн сөзсүз шарият көрсөткөн жолдо аткаруу милдет. Биринчиден дуа деген эмне? Дуа деген көптөгөн мааниси бар. Дуанын чакыруу деген дагы мааниси бар. Бизге шариаттагы мааниси өзүнө пайда алып келе турган нерселерди сурануу жана талап кылуу жана өзүнө зыян бере турган нерселерден коргонуу. Дуанын өзүнүн артыкчылыгы, фазилеттери жана адептери, кабыл болуу шарттары бар. Ушулардын ар бирине бирден токтолуп өтөм. Эң биринчиден дуанын артыкчылыгынан баштайбыз. Дуанын артыкчылыгы бул дуа Аллахка жакындата турган ибадат. Пайгамбарыбыздын хадисинде саллаллаху алейхи вассалам айтат: дуа кылуу бул ибадат. Аллах Кур'анда дуа кылып менден сурагыла, мен силерге жооп беремин дейт. Демек, дуа кылып Аллахтан гана сурайбыз. Жалгыз Алла гана жооп берүүчү жана угуучу. Дуанын артыкчылыктарынан дагы бирөөсү дуа башка келген балелерди кайтарат. Дуанын берекеси менен башка келген балелерди тосуп коет. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах жазган тагдырды дуа гана өзгөртөт деп айтат. Демек, мусулман адам толугу менен жашоосуну, тагдырыны дуа аркылуу өзгөртсө болот. Тирмизи риваят. Дуа кылуу алсыз болуудан сактайт. Себеби хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң алсызы дуа кыла албаган адам деп айтат. Ким дуа кылса, ал алсыз эмес. Алсыздыктан алыс болгон адам. Жана дуа кылуу бул Аллах жакшы көргөн амал болуп эсептелет. Хадисте Аллага дуадан артык баалуу нерсе жок деп келет. Дуанын кабыл болуу шарттары дагы эң маанилүү жана муну ар бир мусулман адам билиш керек. Эң биринчи дуа кабыл болуунун шарттарынан эң биринчиси чын ыхлас менен дуа кылуу керек. Аллах үчүн кылуу жана жалгыз Аллахдан гана сурануу. Аллахка эч кимди шерик кошпой сурануу. Себеби динибизде Аллах Таала бизди динибизде тутунууда ыхластуу болушубузду буйруп, Байина сүрөсүндө имандууларга кайрылып мындай дейт: имандуулар чын ыхлас менен жалгыз Аллахка ибадат кылууга буйрулушту. Демек, биз ибадатты, дуаны дагы Аллахтын өзүнөн гана сурайбыз, жалгыз жана Аллахка эч кимди шерик кошпой, дуада дагы жалгыз Аллахтан тилейбиз. Эгерде Алладан башкага дуа кылса, же Аллага шерик кошуп дуа кылса, анда анын дуасы кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз айткан: Аллах Таала айтты, мага шерик кошуп ширк кылгандарын мен алысмын. Кимде ким мага ширк кылса, мен анын өзүн дагы анын кылган ширкин дагы кабыл кылбаймын. Дагы бир хадисте ким Аллах менен башка бир нерсеге дуа кылып жатып өлсө, дозокко кирет. Аллах сактасын. Бухари риваят. Дуа кабыл болуунун дагы бир шарттарынан чын жүрөктөн шексиз кабыл болот деп дуа кылуу керек. Анткени хадисте дуаларым шексиз кабыл болот деген ишенимде Аллахка дуа кылгыла чындыгында билгиле. Кош көңүл жана ыхлассыз дуаны Аллах кабыл кылбайт дейт. Демек, чын жүрөктөн дуаларым чексиз кабыл болот деген ишенимде дуа кылышыбыз керек. Дагы жеген ичкениң, кийгениң адалдан болуусу керек. Анткени эгерде жегениң, ичкениң арамдан болсо, Аллах дуаңды кабыл кылбайт. Себеби хадисте чындыгында Аллах аруу жана ал адалдан башкасын кабыл кылбайт деп келет. Жана Кур'ан-ы Каримде дагы Аллах Таала имандууларга кайрылып: "Эй иман келтиргендер, биз силерге ырыскы кылган адал нерселерди жегиле.
деп имандууларга буйруйт. Мына ошондуктан мусулман Аллахтан коркуп, арамдан сактануусу милдет. Дуа кылган учурда дагы чечкиндүү болуңуз керек. Хадисте эгерде силердин бирөөңөр дуа кылса, анда ошол дуасында чечкиндүү болсун. О Аллах, эгер кааласаң бер деп дуа кылбасын. Анткени Аллахтан мажбурлоочу эч ким жок. Дагы бир маанилүү жана пайдалуу маалымат катары айтып кетейин. Дуада тавассул деген маселе бар. Бул тавассулул машру, тавассул мамнуа деген бар. Шариатта тавассул деп бир нерсени ортончу кылып, ошол ортончу кылган аркылуу дуа кылуу. Ошонун уруксат берилгени бар жана тыюу салынганы бар. Биринчи уруксат берилгенден баштайын. Тавассулул машру 3 түргө бөлүнөт. Биринчи, Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны ортого коюп атоо менен дуа кылса болот. Кур'ан Каримде «Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха». Аллах Тааланын эң көркөм ысым сыпаттары бар, ага ошолор аркылуу дуа кылгыла деп келет. Экинчиси, тавассул илаллах би амали салих. Жакшы амалдарды ортого коюп дуа кылса болот. Бул шариатта уруксат берилген нерсе. Үчүнчүсү дагы жакшы солих таква инсандарды дуа кылып коюңуз деп айтса болот. Бул дагы шариатта уруксат берилген. Мисалы кандай? Ал шарты бар, ошол адам тирүү болуш керек жана алдында уга турган болуш керек. Бир кишини өзүңүзгө караганда такыбараак, солих, жакшы инсан экенин билсеңиз, ага дуа кылып коюңузчу деп айтса болот. Бул шариатта уруксат берилген нерсе. Ал эми шариатта тыюу салынган тавассул, бул ушул 3 түрүнөн башкасынын бардыгы тыюу салынган. Биз эң коркунучтууларын айтып кетейин. Ал тавассул кээде ширк болушу мүмкүн же бидат болушу мүмкүн. Ширк болгону кандай десе, мисалы Аллахтан сурай турган нерсени башка бирөөдөн суроо. Бул ширк болуп эсептелет. Ал айрыкча өлүктөр, паланчынын арбагы мени колдосун деп дуа кылса, бул ширк болот. Себеби бул динибизде тыюу салынган. Динибизде жалгыз Аллах Тааланан гана сурайбыз, жана анын көркөм ысым сыпаттарын ортого коюп сурайбыз. Булар я Рахман, я Рахим, о мээримдүү боорукер деп Аллахтын ысым сыпаттарыны ортого коюп сураса болот. Жана дуанын адептери. Дуанын адептери дарат менен дуа кылуу. Пайгамбарыбыз сахабаларына батасын берген кезде дарат алып анан батасын берчү экен. Дуа кылган учурда эки колду көтөрүү. Бул дагы дуанын адептерине кирет. Хадисте чындыгында Аллах уялуучу жана берешең, эгерде пенде ага кол сунуп бир нерсе сураса, анда анын куру кайтаруудан уялат. Жана Аллах Тааланын ысым сыпаттарын атоо менен дуа кылуу керек. Бул дагы дуанын адептерине кирет. Кур'ан Каримде Аллахтын эң көркөм ысымдары бар, ага Аллахка ошолор аркылуу дуа кылгыла деп келет. Араф сүрөсү 180-аят. Муктаж болгондо гана эмес, бардык абалда дуа кылуу керек. Хадисте кимде ким кыйынчылык учурда дуасы кабыл болуусун кааласа, анда бейпилчилик учурда көп дуа кылсын деп келет. Тирмизи риваяты. Жана динибизде дуа кабыл боло турган убакыттарды дагы белгилеп айтып кеткен. Бул кайсы убакыт? Азан менен кооматтын ортосундагы убакыт. Ошол учурда дуа кылгыла деп хадисте келет. Саждада дуа кабыл боло турган убакыттар, саждада дагы көп дуа кылуу керек. Анткени пенде сажда кылганда Аллахка эң жакын абалда болот. Сахих Муслим. Жума күнү дагы Аллахка көп дуа кылуу керек. Хадисте жума күндө бир убакыт бар, мусулман адам намаз окуп ошол учурда Аллахка дуа кылгандыгы ошол убакытта дал келсе, анда анын дуасы Аллах Таала сөзсүз кабыл кылат деп келет хадисте. Түн ичинде да дуа кылуу. Хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам түн ичинде ушундай бир саат бар. Мусулман пенде ага туш болуп Аллахтан бир жакшылык сураса, андага сөзсүз сураганын берет деп келет.
Сөзімдің ақырында мұсылман ардайым тура жолда жүрүүсүн кааласа, анда ардайым көп дуа кылсын. Жана ошо дуасында шарият көрсөткөн жолдо болсун. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.